Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин китеп сүйүүчүлөр. Биздин пайдалуу китептер YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Биздин каналда видеолорду бардыгын толугу менен көргүңүз келсе, анда YouTubeга киресиз, пайдалуу китептер деп жазсаңыз, биздин каналыбыз чыгат. Каналдын өзүнө кириңиз, ошол тоголок турган сүрөттү бассаңыз, каналдын өзүнө киресиз. Ошол жерде мына главная деген жерде видео деген жазып турат. Ошол жерде сиз видео дегенге бассаңыз, ошол жерде видеолор катары менен чыгат. Ар бир китеп 3, 4, 5, 6, 7 бөлүккө чейин бөлүнүп киргизилген. Сиз бир гана бөлүгүн угуп, толук китепти уктум деп же башка бөлүктөрүн издеп таппай жүргөн болсоңуз, анда сөзсүз түрдө каналга кирип толугу менен видео дегенге басышыңыз керек. Же бир китепти бардык бөлүктөрү менен уккуңуз келсе, анда плейлист дегенге кирсеңиз, ар бир автордун китеби ошол жерде өз алдынча киргизилген. Көңүл буруңушуңуз керек. Бөлүмдөрү жөнүндө сөзсүз түрдө жазылган. Бардык китепти угуп баштаганда биринчи бөлүмдөн баштасаңыз, анан экинчи, үчүнчү, төртүнчү бөлүм деген сыяктуу болуп бөлүмдөр менен киргизилген. Бардыгы түшүнүктүү болуш үчүн катары менен уккан пайдалуу. Күбөлөрүңөрдү элге таанытуунун 3 жолу. Күбөлөрүңөрдү элдин сүймөнчүгүнө айландырууда силердин да кыла турган иштериңер бар. Ар бир аял күбөсүнүн элге таанымал болушун каалайт. Ишканаларында алардын жашоолоруна салымыбыз болбошу мүмкүн, бирок коомдук жашоодо жасай ала турган иштерибиз бар. Коллектив менен жакшы мамиледе болуу өтө маанилүү. Күбөңүздү чөйрөдөгүлөргө таанытуу үчүн аткара турган иштериңиз бар. Биринчи, чөйрөдөгүлөргө сүйдүргүлө. Конвой ырчы деп таанылган Джин Отринин куттуктоо үчүн күбөм экөөбүз сахнанын артына өттүк. Ортодогу тыныгууда Отри жана анын жубайы Айн менен бирге төртөөбүз кечки тамактанууга отурмакчы элек. Убактыбыз да анчалык кенен эмес эле. Ошол учурда Джиндин күбөрмандары аны кучактап алышып, кол жазма калтырууну суранып жатышты. Мен анын жубайын карасам, тынчсызданып турганы байкалганы менен мага жылмая карап, Джин эч кимге жок дей албайт. Айрыкча балдарга деди. Ушул кыска сөз ырчынын мүнөзү тууралуу бардык жарнамалардан да маанилүү эле. Экинчи, күбөңүздүн жөндөмдөрүн баса белгилеңиз. Кээ бир аялдар күбөлөрүнүн арты менен өздөрүн да таанытышат. Бир өнөрпоздун же саясатчынын жубайы автоматтык түрдө коомчулуктун көңүлүн бурат. Бир жаш келин күбөсүнүн досторуна таасир этиш үчүн күлкүлүү анекдотторду жаттаганын айткан эле. Бул жолдун жаңылыш экендигин, анекдотторду анын күбөсү айтышы керектигин түшүндүрдүм. Бирок ал муну жасай алды деп айта албайм. Анткени бул аял өзүн көрсөтүүнү каалачу. Бир эркек үй бүлөлүк отурушунда өтө сонун таттууларды жасай аларын айтса, баарын кубантат жана жубайы аны менен сыймыктанат. Үчүнчү, тартынчаак күбөлөрүңүздү өзгөртө аласыз. Өз ишинде өтө ийгиликтүү болгон эркектер көпчүлүк учурда эл арасында байкалбай калышат. Алар эл менен маектеше албайт же маектешүүнү каалашпайт. Мындай учурда шыктуу аял күбөсүнө жардамга келет. Ал анын кандайдыр бир жолдор менен сөзгө тартат. Мисалы, бул нерсеге мурдагы жумаада Джимдин кардары менен болгон окуясын эске салат. Джим, ошол тууралуу айтып берчи. Мына ушундай мүмкүнчүлүк менен Джим кыйынчылыксыз маекке кошулуп кетет. Жада калса өтө тартынчаак адамда өзү кызыккан нерсе тууралуу айта баштаганда кысылганын унутуп коет. Бир аял үй бүлөлүк олтуруштарга да барып көрбөгөн. Жада калса көпчүлүктүн арасында уялган күбөсүн кантип өзгөрткөндүгү тууралуу төмөндөгүчө баяндайт. Уэлтер адамга жагымдуу, сүйкүмдүү киши эле, бирок анын бул өзгөчөлүктөрүн достору гана билчү. Жаңыдан таанышкан адамдардын алдында өтө түнч жана уялчаак болчу. Ал жаңыдан таанышкан адамдарга көңүл бурмак тургай, жада калса салкын мамиле жасачу. Мен болсо анын элдин сүймөнчүгүнө айланышын каалачумун. Эгерде мен анын көйгөйлүү тараптарын айта баштасам, андан бетер түнт болуп кетмек. Ошон үчүн мен ага байкатпастан жардам берүүнү ойлондум. Биз кайдадыр бир жерге барганыбызда коноктордун арасынан Уэлтердин сүйүктүү жумушу болгон сүрөткө кызыккан адамдарды таап алчумун. Анан мен ал экөөнү тааныштырчумун. Сүрөт тууралуу сөз козголуп калганда күбөм өзүн унутуп, көп жылдык таанышындай болуп, аны менен чоң маекке кирип кетчү. Бул жаатта акырындык менен ийгиликке жете баштадым. Башка жыйындарда да түрдүү темаларда сөз сүйлөй баштады. Бирок мен жыйындарда тааныша турган адамдары тууралуу аны алдын ала кабардар кылып турчумун. Күбөм абдан өзгөрдү. Өзүнүн үй бүлөсү да анын бул абалын таң калгандыгын жашырбайт. Мага алкыш айтышып, мен да өзүмчө мактана баштадым. Башка адамдар күбөңүз тууралуу жакшы нерселерди айтып жатышкан болсо, мында сиздин да салымыңыз бар.
Анткени бул натыйжа сиздин аракет жана мамилелериңиздин жемиши. Үйүбүзгө салкындатуучу система курдурмакчы болдук. Бул маселе менен мен алек болдум. Устага телефон чалсам, трубканы жубай алды. Албетте болот. Карнеги айым, күйөөм бул ишти эң мыкты жасаган усталардан. Сиз мага каалаган убакта кабар берсеңиз, мен аны үйүңүзгө жиберип, өз колу менен жасап беришин дайындайм. Мен жада калса турган иштер тууралуу оюмду гана айта алам. Бул ишти күйөөм жакшы билет. Уста үйүбүзгө келди. Мен андан эч нерсени сураган жокмун. Анткени аялы мени ишти мыкты билет деп ынандырган болчу. Ал келип жумушун жасап кетти. Мындай аялдар баардык иштерди жасай алышат. Адамдарга таасир берүү абдан оңой. Эгерде бир балага колунан эч нерсе келбестигин айтсаңыз, ал баладагы көбүрөөк ката кетирген жөндөмсүз адам болуп жүрө берет. Биз мактаган адамдын абалы жана кыймыл аракеттери кандай өзгөрсө, биз сындаган адамдар да ошондой терс мамилесин көрсөтөт. Кээде күйөөлөрүңөрдү мактап тургула, бирок аша чаап кетпегиле. Бир кечеге барган элек. Ал жерде Кэмпбелл Купер мырза жана анын жубайы менен таанышып калдык. Энтони мырзанын көптөгөн фильмдерин, театралдык оюндарын жана телесериалдарын көргөн элем. Ага көңүл бурганымды байкаган жубайы күйөөсү тууралуу айтып бере баштады. Эгер мен мынчалык кызыкпаганымда, бул маалыматтарды алууга мүмкүн болмок эмес. Купер айым күйөөсүнүн Шекспир тууралуу жакшы билгендигин, белгилүү өнөрпоздор менен жакын достугу жөнүндө баяндады. Экран жана сахналар аркылуу да болсо, жакындан таанышкан киши тууралуу мынчалык маалымат алганыма кубанып калдым. Кече аяктап үйгө кайттык. Ошол кечеде көп нерселерге жетишкендигимди байкадым. Аял элдин көңүлүн күйөөсүнө бура алса, анын кээ бир кемчиликтерин да жаап жашыра алат. Дүйнөдө кемчиликсиз адам жок, бирок муну жакшылап анализдөө керек. Бетховендин угуу сезими начар болчу. Наполеон элдин алдында сүйлөй алчу эмес. Грек уламыштарында аты аталган Ахиллестин да кемчиликтери бар эле. Бир аял катачылыгы себептүү үй жумуштарында ийгиликсиз болушу мүмкүн, бирок бир эркектин жаңылыштыгы, катачылыгы жана кемчилиги бүтүндөй келечегине коркунуч келтириши мүмкүн. Жумушу көп адамдардын эске тутуулары да начарлашы ыктымал, бирок бир ишкер үчүн бул абал жакшы эмес. Аял ушундай абалдагы күйөөсүнө жардамчы боло алат. Мисалы, ага адамдардын ысымдарын жаттата алат. Мен күйөөмдө бир нерсени жаттай алчу эмес, бирок анында бир чарасын таптык. Жолугуша турган кишилердин аты жөнүн таап, аларды тынымсыз кайталай берчүбүз. Жыйналыш учурунда да Дейл, баланча айым, Түкүнчө мырза, баягыда мындай деп айтканы, мындай иш кылганы эсиңде барбы, деп адамдардын ысымдарын кайталачубуз. Бул усулдун пайдасын көрдүм. Ысымдарды жаттоо мен үчүн да оңой эмес эле, бирок менин убактым күйөөмө караганда көбүрөөк болгондуктан өзүмдү бир аз зордоп жаттаганга аракет кылчумун. Эми бир мисал келтирем, бирок буга ишенишиңер кыйын. Мамлекет башчысы Эндрю Джонсон үйлөнгөндөн кийин гана жубайын жардамы менен кат таанаган эле. Күйөөсүнүн келечегин жана өзүнүн бактысын ойлогон аялдар жашоолорунда жеңилдетишет. Көптөгөн эркектердин башкаларына убакыт бөлө албай турганчалык көп жумушу болушу мүмкүн. Күйөөңүздүн сиз сыймыктана турган ийгиликке жетиш үчүн төмөнкү 3 нерсеге көңүл бурушуңуз керек. Биринчи, мурда ийгиликке жеткен иштерин эстөөгө жардамчы болуңуз. Экинчи, аны ар дайым сүйлөтүп, өз ийгилиги жөнүндө айтууга аракет кылыңыз. Үчүнчү, күйөөңүздү баалап мактай турган бир чөйрө пайда кылууга аракеттениңиз. Жыйналыштарда музыка же адабият тууралуу сөз козголгондо сөз сүйлөй ала турган жары болгон киши кандай гана бактылуу. Акча жана ден соолук. Күйөөңүздүн ден соолугун жана байлыгын кантип сактай аласыз? Акча табуу оор жана аны ошондой эле тез жумшалып кетиши оңой. Бул жашоонун философиясына айланган. Сулуулук жана жоопкерчиликсиздик уламыш икеаларда гана жолугат. Жашоо чындыгы бул жоопкерчиликсиздикти көтөрө албайт. Тапканынан ашыкча сарптоого аракет кылган адам коркунучтун белгисин берет. Анткени жашоо бир программанын негизинде өнүгөт. Ар дайым керексиз жерге акча жумшаганды жакшы көргөн аял күйөөсүнө зыян келтирет. Аял каражатты орду менен эсебин билип жумшашы керек. Азыркы учурда акчанын наркы түшүп баратат. Товарлардын баасы көтөрүлүп, жашоо деңгээли төмөндөдү жана элдер акчанын баардык нерсесине жеткириш үчүн этияттанып жашап калышты. Адамдардын кирешеси канчалык көп болсо, көйгөйлөрү ошончолук азаят.
Анткени акча жашоо шарттарынын жеңилдешине шарт түзөт. Бул китепти жазарда белгилүү бир дин кызматкеринин үй бүлө түзүмүн кантип жөнгө салуу тууралуу китебин окуган элем. Китептин бир бөлүмүндө төмөндөгүлөр жазылат. Тапкан кирешебиз менен үй бүлөнү багуу оңой. Колубузда акча болгондо аябастан коротобуз. Акча түгөнгөндө эсибизге келип, үнөмдөөнү ойлой баштайбыз. Бул үнөмдөөнүн жакшы жолу эмес. Плансыз сарттай берүү бизге эч кандай пайда алып келбейт, бирок башкаларды байытат. Үй бүлөнүн киреше чыгашасын жөнгө салуу керек. Анткени көп нерсени ошого жараша пландоо зарыл. Бүгүнкү күнгө чейин буга көңүл бурбай жүргөн болсоңуз, көп күтпөстөн бул кемчиликти жоюңуз. Күйөөңүздүн ийгилиги үчүн аракет кылуунун дагы бир жолу үйгө кирген акчаны пландуу жумшоо болуп саналат. Күйөөңүз акчаны үнөмдөөгө маани бербесе, сиз бул ишти колго алып, үй бүлөгө тиешелүү бул абалды жөнгө салышыңыз керек. Сизге түрдүү сунуштар болушу мүмкүн. Кээ бир жады балдарда табылат, бирок киреше чыгашаны өзүңүзгө жараша пландаңыз. Бул жаатта төмөндөгүлөрдү аткарышыңыз зарыл. Биринчи, тизме түзүп, канча акча жумшаарыңызды пландап алыңыз. Муну менен киреше чыгашаңыз жөнгө салынып, акчаны кайдар сарпталарын белгилей аласыз. 3 айлык сарптоолоруңуздун орточосун алып, айлык бюджетиңизден канча жумшаарыңызды билсеңиз болот. Мен ошондой кылам. Ала турган нерселерим ар дайым белгилүү. Мындай формула менен иш кылганымда кээ бир нерселердин канчалык кымбаттаганын, канча акча бөлүшүм керектигин аныктай алам. Бир коңшубуз акчасын ойду келди сарттай берчү. Бир күнү тизме түзүшүп, ай сайын $70 спирт ичимдигине жумшап жүргөнүн билишти. Ара кеч болбогондугуна карабастан, мынчалык акчаны ичимдикке жумшоо акылга сыярлык иш эмес эле. Ошондуктан алар бул нерсени тизмеден алып салышты. Азыр алар $70 дагы пайдалуу иштерге жумшашат. Экинчи, үй бүлө мүчөлөрүнүн жалпы муктаждыктарын эске алуу менен бюджет чыгарыңыз. Карыздарды төлөө, квартирага төлөнүүчү сумма, камсыздандыруу кызматы, азык-зат жана коммуналдык кызматтардын тизмесин башынан жазыңыз. Кийим-кече жана көңүл ачууга кеткен сарптоолорду эске алыңыз. Ушунун арты менен бир топ керексиз сарптоолордун алдын ала аласыз. Жакшы бир үй алганды каалайсызбы же акчаңызды кымбат баалуу кийимдерге коротууну артык көрөсүзбү? Үйдү кызматчы жалдап тазалатасызбы же өзүңүз тазалап, акчаңызды үнөмдөө менен жаңы эмерек сатып аласызбы? Мына ушул сыяктуу көптөгөн суроолорду өзүңүз чечишиңиз керек. Үчүнчү, жылдык кирешенин 10% үнөмдөңүз. Кийин бир муктаждыгыңызга чыгып калса, даяр акчаңыз болушу керек. Өзүңүздүн кыйынчылыкка салбай турганчалык акчаны бир жерге чогултуңуз жана аны дароо алып иштетиле турган акча катары көрбөңүз. Төртүнчү, бюджет чыгарганда үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бирин оюн угуңуз. Чыныгы абалга карата чыгарылган бюджет ийгиликтүү болот. Ай сайын үй бүлөнүн бир планды талкуулап, өз ойлорун билдириши олуттуу көйгөйлөрдү жоюшу мүмкүн. Акчага карата баарынын мамилеси бирдей жана баары акчаны жакшы көрөт. Бешинчи, камсыздандыруу кызматын эстен чыгарбаңыз. Бүгүн жашообуздун баардык тармагын кучагына алган жеке камсыздандыруу уюмдарын жакшылап изилдеп, эгер мүмкүнчүлүк болсо, алардан пайдалануу жолун карап көрүңүз. Олуттуу курулган камсыздандыруу системалары адамдардын жашоолорун кепилдикке алуу үчүн түзүлгөн. Кырсык болгон, кыйын учурларда жардамы тийген камсыздандыруу уюмдары жакшы күндөрдө аяктайт деген ойдо түзүлгөн. Үй бүлөлүк бюджеттен бөлүнгөн кичинекей суммалар жашообузду кепилдикке алуу үчүн кайрыла турган камсыздандыруу жолу менен бизге кайра кайтат. Күйөөңүз жана сиз. Күйөөңүздүн өмүрү сиздин колуңузда. Күйөөңүздү өлтүрүү тууралуу эч ойлонбосоңуз керек. Албетте мындай нерсени ойлонбойсуз. Бирок ага жамандык кылууну кааласаңыз, тамагына бычак такап, күрөө тамырларын кескилешиңиздин кереги жок. Крахмал көп кошулган камыр тамактар менен кыска убакыттын ичинде 25%га семиртсеңиз, максатыңызга жетесиз. Жесир калып, жалгыздыктан кыйналбайм десеңиз, ушул жолду сынап көрүңүз. Жыйынтыгы сиз каалагандай болот. Жашы 50-ге таяп калган эркектер аялдарга караганда өлүмгө жакыныраак болушат. Изилдөөчүлөр бул курактагы эркектердин аялдарга салыштырмалуу 70-80% көп өлөөрүн аныкташты. Доктор Герберт Поллак бүгүнкү күнүбүздүн аялдары аттуу китебинде күйөөңүздүн ден соолугуна көңүл бөлүү менен анын өмүрүн узарта аласыз. Балким азыртадан баштап муну кылсаңыз болот. Күйөөңүз семиз болсо, түлкү тоют болуп жашап жүргөн
Кытайдын өмүрү сиздин күйөөңүздүн өмүрүнөн дагы узун болушу мүмкүн деп жазат. Кээде согуштарда өлбөгөн адамдар үйлөрүнө кайтканда ашыкча, өлчөөсүз тамактанганы себептүү өлүшү мүмкүн. Күйөөлөрүнүн семирүүсү аялдарынын колунда. Аялы алдында эмне койсо жей берген адам албетте семирип кетет. Эркектердин жашы өткөн сайын көбүрөөк тамак жей башташат. Бирок организмдери азыкты аз гана көтөрө алат. Организмди сактоону билген жашы өтүп калган адамдар буга көңүл бурушу зарыл. Аз калориялуу, көп энергия берүүчү тамактарды жешибиз керек. Эгер докторуңуздан бул маселеде жардам сурасаңыз, сизге азыктарды тизмелеп берет. Арыктоонун биринчи шарты өзүңүздү семирбөөгө көндүрүү. 3 маалкы тамакта эт жана жер жемиш, протеин болушуна көңүл буруңуз. Бирок булардын эч бири ашыкча болбошу керек. Аялдар эрте туруп, күйөөлөрүнө жеңил жана азыктандыруучу тамак даярдап, алардын күнүн көңүлдүү башталышына шарт түзүшү зарыл. Төмөндө айтыла турган сунуштар күйөөңүздүн кыйналбай жашашына шарт түзөт. Биринчи, өзүңүздүн салмагыңыз менен бирге анын салмагына да көңүл бурушуңуз керек. Күйөөңүз семире баштаары менен докторуңузга барып абалды билдириңиз. Дары-дармексиз диета режимин алып, ошол көрсөтмө боюнча тамактарды даярдап бериңиз. Доктордун кеңешин толугу менен сактаңыз. Экинчи, жылдык текшерүүлөр абдан маанилүү. Баш, тиш, көз, кулакты текшерүүгө кайдыгер болбоңуз. Керек болсо, медициналык жалпы текшерүүдөн өтүңүз. Сизге да тиешеси бар бул эрежеге күйөөңүздү да көндүрүңүз. Бул эң жакшы даарылануу жолдорунун бири. Жаш өткөндө пайда болгон жүрөк, ашказан, бөйрөк оорулары менен рак, кургагучук ооруларын алдын алса, бир аз токтотууга болот. Эркектер үйлөрүнө же автоунааларына көңүл бурганчалык өздөрүнүн ден соолугуна да көңүл бурушу зарыл. Үчүнчү, күйөөңүзгө сунуштарыңызды кыстабастан ылайыктуу тил менен айтыңыз. Көп акчаны ден соолукка алмаштырбаңыз. Көп иштеши керек болсо, аз кирешени сунуштаңыз жана сиз да ошого каниет кылыңыз. Төртүнчү, кээде эс алуусуна шарт түзүңүз. Чарчоо абдан катуу таасир этет. Үй жумушуна жакын болгон адамдар түштө бир аз жатып эс алуу алышы зарыл. Тамактануунун алдында бир аз уктап алган пайдалуу. 80 жашка чыккан жазуучу Уильям Сомерс Моемдин дагы эле сергек жүрүшү рух жана мээсинин сергектигинин белгиси. Жаш бойдон жүрүшүнүн себеби тамактануудан кийинки 15 мүнөттүк уйкусу экендигин жазат. Черчилл да тамактан кийин уктоону туура көргөн адамдардан. Бешинчи, үйдө көңүлдүү болуш үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүңүз. Ар дайым ызы чуу салган аял күйөөсүн аксатат. Ар дайым кыйкырып, талашып тартышкан, үйдө жашаган адам жумушун берилип жасай албайт. Мындай аялдар күйөөлөрүн жашоодон тажатышат жана алар абдан коркунучтуу. Андай жагдайда дасторкон үстүндөгү уруш талаштын аягы үзүлбөйт. Жашоодо ар кимдин маанилүү милдеттери бар. Аялдар жакса да, жакпаса да күйөөлөрүн ыраазы кылып, ден соолукта өмүр сүрүшүнө өбүлгө түзүүгө тийиш. Күйөөлөр үчүн салтанаттуу бир ыр жазылса, ага эң ылайыктуу ат «Жашоом сенин колуңда» деген аталыш болсо керек.